Бирөөнү жүктөө же бирөөнү жүктөө. Урматтуу кыргыз эли мындай экен да. Булар ошол 6400гө контейнер коюп берет. İçine sastaf çoğultuş, anda уже bizden eкен. Kalasang 5'ti жүктөө дагы, ар бирин $900 кылып ал. Каласаң 4'тү жүктөө дагы, 6 ona 4 жүк, 6400гө 4 жүктөсөң канчадан бөлүнөт? 1600дөн бөлүнөт экен да ошондо. Ошол дастан айтып атканы ондо туура эле экен ошо контейнерге бөлгөндө. Мен буну мына көпчүлүктө айтып коеюн. Мен ошол кечеги прайстан кийин угуп атам. Мисалы Кореяга да мен логистикам жок да. Мен аякта компаниям деле жок. Мен бирөө менен партнер болуп анан иштешемин. Анан азыр Корея деген болсо эле келип удар мага тийип атат. Ал жакка өзүм кече кошулган адам болсом, Кореяда мисалы канча 10 жылдан бери иш кылган балдар бар. Мен Дубай аркылуу иштеп келдим. Бияка келдим да Кореяга эми кошулдум, а кошулганда эле биякма мен жертва болуп атам. Ошон үчүн 6400 контейнер болот. Бирок урматтуу Кореядагы жамааттар мени эркекче жаман көрмөй жок. Мен дагы ортодо жөндөн элге жаманаттуу болуп атам. Мен Бурут сен элге пайдалуу ашык боласың. Мен жөндөн. Бирок буга мен дагы бир жолу айтам, буга Али себепкер. Али сен дагы мындай туура жагынан түшүн. Анан баягы утуру сен жөнүндө жакшы сөздөр сүйлөй берген болсо сен дагы тарактабай эркекче. Чындап сага мен бир жакшы мына ыраазычылык иретинде эле мындай сүйлөп атам. Базар жок ушул жерде сен себепчи болуп, анан мындай сен аркылуу келип, анан ушул нерсе ачылып атат. Анан эми баягы утуру жакшы сүйлөгөн сайын сен дагы кош мени андай мындай деп баягы мындай өтө мындай чектен ашпай жакшы мындай адам мамилесине карап мамиле кыл. А так 100% ошол мындай себепчи болду. Мен ыраазычы катар айтам. Потому что мен эгер Кореяда мындай жашыра турган нерсе болгондо мен жизнь күйүгүп келбейт. Молодец. Ушул бааны бирок башкаларына дагы сунуштаган. Бардыгына предлагать эткенсиңер. Биз могу телефондо деле көргөзө алат. Жүздөгөн адамдарга сунуштаганбыз. Ар бир группанын админдерине жазып чыкканбыз. Все, молодец. Буга чейин биз менен иштешип келип атканда толтурат. Эгерчи, буга чейин деле иштешилгенби? Иштешип келип аткан. Машина ошого чейин деле ошо 6400дөн коюлуп келип жүргөнбү? Жок, 6400 деген баа бул февралдын орто ченинен гана чыкты. Буга чейин болсо баа башка болчу. Молодец. Мисалы, мен азыр мындай айтып атам да, ушул нерсени конкретно интернетке чыгарган бул дастан кылыптыр да. Ошого только рахмат эле деш керек. Эртең ошол прайста иштешип калсак, биз деле количествого иштейбиз. Ошон үчүн мен мындай күйгөнүм. Именно ушул биз эми кымбат салып жүргөнбүз. Мисалы $8000, 7800, 8200дөн выгрузкасы менен контейнердичи. Азыр бирок дагы бир нерсени сурап алайын. Дагы бир тасыктап айтып коюңуз. Мынал контейнер, бирок сиздерде шоуринг жок кандай болуп калат? Биз любой шоурингке Кореяда коюп бере алабыз. Мисалы 10-20 шоуринг болсо Кореядачы, ошонун ар бири менен буга чейин деле иштешип келгенбиз. Ошол шоурингдерден Интертранс логистик деп сурасаңар биз жөнүндө биле турчу. Любой количествода шоуринг коюп бере аласыңар. Любой количествода контейнерди любой шоурингке коюп бере алабыз. Ответственность ким алат ака азыр? Мисалы ответственность бул жерде контейнер койду. Кореяда контейнер коюп бердик. Ичине 4 машина жүктөйбү, 3тү жүктөйбү, 5тү жүктөйбү, ал клиенттин өзүнүн иши. Ушул момент кубама кармап тур. Эгерде ака азыр ушуну айтып атасың, мисалы контейнерге бир контейнерге канча машина жүктөлөт өзү негизи? Обычно көбүнчөсү 4 машина жүктөлөт. 4 машина. Кээде седандар чогулуп калганда 5-жолу морнинг кошулуп калат. Бирок мисалы Carnival, дагы бир Santa Fe, анан Palisade же Sport ушул чоңураак машиналар болсо, анда 3 эле жүктөй алат. Эми вот ушул жерде эми 6403кө бөлчү, эгер 3 кроссовер болгон болсо канчадан келет? Жок, мындай да. Биз ички эмесине келишип албайбыз. Биз контейнер коюп беребиз. Жок, сен бөлсөң, бөлсөң себеби 3кө бөлсөң 2150дөн айланат. Бирок мен ушул жагы болуп калып атпайбы? Кайра эле 2100. Жерде мындай Аскар, эми баягы баа кеткенде көбүнчөсү биздин Кыргызстанга седан машиналар келет да. Ошон үчүн көбүнчөсү 70% седандар болгон үчүн бул жерде баа ошондо болот да. Канча седан батат бир контейнер? Седан 2 кроссовер саласыз бир контейнер. Мен өзү Корея жөнүндөчү эркекчи мен толук маалыматым жок өзү негизи. Канча машина, канчага батат? Сиз 3 машинаны эч качан салбайсыз бир контейнерге. Сиз 2 кроссовер, 2 седан саласыз. 2 кроссовер, 2 седан салам. Ошондо канчадан бөлүнүп калат? 6400. Кыскасы сиздин задачаңар 6400 контейнер. Биздин негизги максат Аскар. Биздин максат антип чогултуп консолидация кылыш максат эмес. Бизге мисалы сен Кореяда болсоң, же сен адам болсоң, бизге заказ кылат. Мисалы бүгүнкү суббота күнкү мына шоурингге бир контейнерди биз барып коюп беребиз. Каласы ичине 10 машина жүктөсүн. Эшикти жаап, пломбаны берип болду. Биздин миссия Кыргызстанга жеткириш. Каласа бир машина жүктөсүн. Пломбаны жаап, биздин миссия Кыргызстанга жеткириш. Ичине канча эмне жүктөйбү, 3тү жүктөйбү, 2ни жүктөйбү, алардын иши. Бул жерде кейбирлер бар да, кымбат люксовый машиналарды каласа бирөөнү жүктөп алат. Экөөнү жүктөйт же бирөөнү жүктөйт. Урматтуу кыргыз эли мындай экен да. Булар ошол 6400гө контейнер коюп берет.
ичине состав чогултуш анда уже бизден экен. Каласаң 5 жүктөө дагы ар бирин $900 кылып ал. Каласаң 4 жүктөө дагы 6 тонна 4 жүк 6400га 4 жүктөсөң канчадан бөлүнөт? 1600дан бөлүнөт экен да ошондойчу. Ошол дастан айтып атканы ондо туура эле экен ошо контейнерге бөлгөндө. Мен буну мына көпчүлүктө айтып коеюн. Мен ошол кечеги прайстан кийин угуп атам. Мисалы Кореяда мен логистикам жок да. Мен аякта компаниям деле жок. Мен бирөө менен партнер болуп анан иштешемин. Анан азыр Корея деген болсо эле келип удар мага тийип атат. Ал жака өзү мен кече кошулган адам болсом, Кореяда мисалы канча 10 жылдан бери иш кылган балдар бар. Мен Дубай аркылуу иштеп келдим. Бияка келдим да Кореяга эми кошулдум, а кошулганда эле бияк мен жертва болуп атам. Ошон үчүн 6400 контейнер болот. Бирок ал биздин моюнубузда. Эгерде контейнер келип атып, ошо сууга чөгүп кеткен болсо, ал биздин моюнубузда. Эгерде келип атып, өрттөнүп кетсе, же машина оодарылып кеткен болсо, эми Кудай сактасын. Ал биздин Сүйлөңүзчү. сразу чыгыш керилди, загрузка болуп калды. А эми чыкты? Сүйлөңүз. Чыкты эми? Болду, эми чыкты, нормально. Чалбай туруп тургула, туугандар, ошо чалгандан кийин өлүп атат. Чалбай туруп тургула, бир чогулуп ошо 2000-3000 адам болсун. Кайра эле баягылар киргиле. Чалбай туруп тургула, мына уже нормально 1000 адам эми кирди. Кирди уже. Азыр туугандар сабыр, адам көбөйсүн. Кайсы жерге келдик эле? Чалбай туруп тургула суранчы азырма, Wi-Fi'га улан. WhatsApp, в общем чалбай туруп тургула. Так. Мен кармап тур. Куба, кармап тургулан. Мен тартып турам. Кайсы жерге келдик эле? Жанагы боюнча, контейнер боюнча, 6400 боюнча. Ошончо урматтуу кыргыз эли мындай экен да. Булар задачасы контейнер берет экен. Контейнердин ичине состав чогултуп, прайс чыгарыш бизден экен. Просто элдер анан эртең утуп калбасын. Биз эми мисалы 3К сойер болуп калган учур болуп, же бир башка болуп калган болуп, анан прайс 1900 десе, олар 6400 бөлөт да. Ошон үчүн бул жерде эң башкысы 6400 прайска турлаш үчүн, мында 1600га турлаш үчүн биз состав чогултуш керек экен да. Өзү бир контейнерге 4 седан батабы? 4 седан. Бирок постоянно эле 4 седан дагы боло бербейт бул жерде. Анан азыр берде тарактап сүйлөп алган эртең прайсына келгенде дагы жертва болуп калбайбы? 6400 булар контейнер берет, ичине 4 седан чогулткан болсоң 1600дан болот экен да. Анан эскерте кете турган нерсе, бул баа өтөгө же ылдыйга өзгөрүшү мүмкүн. Арзандажы да мүмкүн, кымбаттажы да мүмкүн. Вот, ошондо вероятность азыркы мына жай айларына 70ке 30 да, 30% кымбатташы мүмкүн, 70% ушул баада турат же болбосо арзандайт деген сөз. Жок, бул өзү любой логистикада барбы же серделеби? Любой логистикада бар. А эмне үчүн биз себеби мындай да. Мына жерде биринчи Кореядан келип атпайбы? Могу жер бир эле баада. Мына Кытайга чейинчи КНР деп коелу. Портко келди. Анда мына жака Кашкарга келет. Кашкарга чейин мына жерде темир жол менен келет да. Кимдер силердики элеби же бардыгыныкы? Любойнуку ошондой келет. Бардыгыныкы. Темир жол менен келет, мына жерге чейин бардыгы бирдей баа. Кимде мына жерде субсидиясы болсо ошонун арзан чыгат. А мына жака уже фура менен келип атпайбы? Фура менен келгенде ошо эле $100-200 ары бери өдөө кылды деп ойлойт. Ким кандай сүйлөшөт, ким кандай компания менен договорго отурат, ошондой. А эгерде кимде может өзүнүн фуралары бар, ошонун негизинде ушуну арзан баа чыгат. Эми бул жагы айтып атам $100-200 бирок көп эмес. Көп эмес. Анан эми күз айларында, кышында сен эмнеге дайым көтөрүлүп кетет деген суроо болсо, кышында жол оор билесиң. Азыр мисалы урматтуу Кореядагы жамаат, Кореяда иштеген бир туугандар, мен Кореяга барганда мен сразу барып жамаатка кошулгам да. Азыр бул жерде мен вообще мындай бир силердин аюңарды ачып же бир башка нерсе эмес. Бул жерде силерде деле айып жок. Балким братан, олар деле мисалы 7800-8000 контейнерлерди же ушул эле баадан салып бизден ошол акчадан алып жүргөн. Же алардын бир өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар. Мындай сизде эркекче жооп берип койсоң. Мен эркекчесин айтканда буга чейин контейнер баасы мисалы башка баада болуп келген да. Февраль айынын орто чегинен баштап биз акция жарыялап туруппайбызбы? Акциянын негизинде могу жерде субсидияны алган негизинде биз ушундай эң минималдуу бааны Любойнуку элеби? Бул эми любойна. Биз баарына ачыкпыз. Саны келсе, үчөлү келсе да баарына ачыкпыз. Биз бир адам менен, мисалы сени менен байланбайбыз, же болбосо Дастан менен байланбайбыз. Биз баарына ачыкпыз, себеби биз логистика компаниябыз. Биз ушул элге пайдалуу болсун. Кореяда жалгыз кыргыз компания биз болгондо, мисалы Кореядан бери карап ташыганчы. Бул үчүн аракет кылдык да, ушул бааны минимумга чыгарайлы деп аракет кылдык да. Бунун аркасында мисалы канча жылдык мээнет бар да. Бирок ака, силер азыр аякта шоурингиңер жок болгон болсо, мен ошого эле кызыгат болуп атам. Шоуринг эми биздин мына жакынкы планда бар. Жакынкы планда биз мына кечеги ситуациядан да түшүндүк. Кореядагы биздин
мекендештердің бізге қылған мамилесінің негізінде ушуну түшүндүк. Бирок шоуринг акыркы айларда ачылат. Бирок азыр айтып атпаймынбы, биз өзүбүз ачылганда деле клиент башка шоуринг менен деле сунуштар берген да. Балки мисалы да, мен билген чоң-чоң бир компаниялар сиздерге азыр на принцип күнүнө 100-200 машина берген болсо, балким аларда бул прайс жоктур. По факту мисалы олар деле жөндөн-жөн күнөөлөп мисалы, эми сиз ички саясатын билбейсиз да. Азыр Кореяда мисалы анын прайсы жоктур. Эгер ушуну мисалы дастан айтпаганда мен билбейт экенмин да. Балким алар деле сиздер может бир жакын бир линия менен киргенсиздер дагы жол менен договор кыласыздар, аларда мындай нерсе жок дагы. Давай анда биз дагы силерге берели деп силерге берсе даярсыздарбы алып келгенге? Любой количествода. Биз азыр мына Кытай темир жолунан субсидия алып атпайбы? Ушул жерде биз 1000 контейнер алдык. Ушул 1000 контейнер мындай круг берип иштеш керек да. Цепочка болуп, а? Цепочка болуп. 1000 контейнерге 4000 машина болот да. 4төн салсаң, 3төн салсаң 3000 машина болот. Бул деген Бу жерде получается 1000 контейнерге тегеренип иштейт, да? Тегеренип иштейт. 1000 контейнер менен түгөнбөйт. Мындай айтканда цепочка. эгерде керек болсо дагы 1000 алабыз да. Кытай контейнер жолу бизге канча болсо контейнер бергенге даяр. Урматтуу Кореядагы жамааттар, мени эркекче жаман көрмөй жок. Мен дагы ортодо жөндөн-жөн элге жаманаттуу болуп атам. Мен Наоборот, сен элге пайдалуу ашык Ооба, мен жөндөн-жөн. Бирок буга мен дагы бир жолу айтам, буга Али себепкер. Али сен дагы мындай туура жагынан түшүн. Анан баягы утуру сен жөнүндө жакшы сөздөр сүйлөй берген болсо, сен дагы тарактабай эркекчечи мындай. Сага мен бир жакшы мына разчылык иретинде эле мындай сүйлөп атам. Базар жок ушул жерде сен себепчи болуп, анан мындай сен аркылуу келип, анан ушул нерсе ачылып атат. Анан эми баягы утуру жакшы сүйлөгөн сайын сен дагы кош мени андай деп баягы мындай өтө мындай чектен ашпай жакшы мындай адам мамилесине карап мамиле кыл. А так 100% ошол мындай себепчи болду. Мен ыраазычы катары айтам. Потому что мен эгер Кореяда мындай жашыра турган нерсе болгондо мен жизнь мынтип күйүгүп келбейт элем. Себеби мен мындай баада салган эмесмин. Бирок мен өзүм иштешкен компаниямды деле жамандабайм. Анткени балким аларда деле действительно ушу мындай ошол прайска эле кичине кошуп туруп, эми ар жерде адамдын өзүнүн интереси болот. Алар дагы пайдасына иштейт да. Сиздерде деле пайда бар да, ака бесплатно иштеген жериңер жок. Туурабы, балким аларда деле ошондой болгондур дагы. Силер балким аларга да бир ход ачкансыңар. Себеби бул бизнести мен мындай түшүндүм, постоянно пиковый моментте тура бербейт. Мен мурда Дубайда жаңы барганда күндө 10дон машина алат элем. Азыр күндө 1ден 2ден машина алам. Себеби бул нерсеге даярмын. Конкуренция көбөйдү. Мурда мен Дубайга барганда 4-5 адам эле иштесек, бирөөнүн азыркы Дубайда иштегендин тагасы дагы, бөлөсү дагы, атасы дагы менен берчү. Азыр бир айылдашы барды дагы ошондон берип атат, количество азайды. Эми Кореянын дагы проезд ушундай түшүп атат экен, мындай сер себепчи болуп атат экенсиңер да. Эгер ошол чын болсо, бирок мындай договор жагы ака, кимге кандай жооп берет, нотариальный кандай түзөт. Себеби мен 4 контейнер салсам эле уже $300,000 акча. Эртең мага Аскаровто трейдке келип туруп заказ берген болсо, мен силер менен отдельно сүйлөшөм да. Кудай сактасын, вдруг бир жери бир нерсе болсо, Аскар мен о интерпринтериңди тааныбайм. Мен сен менен жооп, сен жооп бересиң дейт. Менин колумда иштеген бала алып берген болсо, аны дагы признавать этпей, сенсиң. Мен сенин бетине ишенип келгем дейт да. Ошого документация жагы кандай болот, кандай кылып жооп бересиңер, нотариальный бүт бардыгын айтып койсоң. Бул жагы мындай. Биринчи нотариальный мисалы келишимге отуралды болгочу. Анан биз дагы бул нерсени болот абы бир карап койчу. Биз дагы бул нерсенин бардыгын эске алганбыз. Себеби ал жерде арзан машиналар жок. Анан жерден полный мындай круг кетип атпайбы? Полный страховка болот. Страховканын негизинде. Себеби бул жерде айтып атпаймынбы, бир контейнерде 2 эле келин барган болгон болсо ал $500,000. Анын баарын биз эске алганбыз. Ошон үчүн биз буга чейин айтып атпаймынбы, тарыхыбызда дагы, иштеп келе аткан опытыбызда дагы Кудай сактасын андай случай болду элек. Бирок биз дагы ал жагын мындай сактанабыз да. Ошо дагы от эми ошонусу бар. Эртең анан орто жолдо эми го мен силерге айтпай атам. Өзүңүз жашоодо көрүп эле атабыз да, туурабы Куба? Кубайко Кореяга барышыбыз керек экен да, родной. Барып шоуринг чагын карап. Мен өзүмө разницасы жок. Хоть 5000 болгон болсо дагы 5000ден да сала беребиз. Биз анткени ал жерде НДС эле иштейбиз да. НДС тугу элдин бардыгы эле билет, эркекчечи. НДС биз услуга албай мисалы бир контейнерде чогултуш деле өзү маселе. Бир нерсени мына туугандар ушул эсиме келип кетти. Азынан караң ака. 6400 контейнер болуп атса. Аукциондон алынгандан кийин дагы мына шоурингке келе турган акчасы бар го. Ооба. Ошол канча мисалы ошол аукциондон шоурингке чейин дагы аукциондогу акча кап берет да, туурабы аукциондон алганда. Албат, погрузка, выгруз. Эмнен карагыла туугандар, как раз ушул жерде 6400гө погрузка, выгрузка бар. Погрузка бар. Дели бул жөн эле контейнердин баасы. Мындан карагыла 6400 бул контейнердин гана баасы. Анда погрузка, ал жерде жүктөгөн балдар бар. Булар бизге жөн эле контейнер коюп берет. Контейнер коюп берет.
эгер өздөрү шоринг ачкан болсо ошол выгрузканын акчасын отдельно алышат. Бул уже отдельный акча. Берди түшүргөнү дагы отдельно. Вот ошол момент бар. Канча адам көрүп отурат? 2600. 2600. Тууганда булар контейнер коюп берет. Контейнер койгондон кийин ичине жүктөгөн ар бир машина отдельный акча. Аны шоринг менен сүйлөшөбүз. Азыр баасын точно айта албайбыз. Анан азыр бап деп сүйлөп алып эртең ага дагы. И бияка келгенден кийин түшүргөн дагы отдельный акча. Примерно бир 6800 плюс-минус болуп калат экен да ошону менен, выгрузкасы менен. Примерно ошондо болуп калат. Ошондо эми элестеткиле. Целый контейнер 6400гө булар контейнер коюп берет. Выгрузкасы менен примерно 6800гө мына Кыргызстандан машиналарды аласың. Себеби прайс көрдүңөрбү? Ушинти бир нерсе кошулуп атып эле көп чыгат дагы. Аны эртең сүйлөп алгандан кийин баягы анын баардыгын чөнтөктөн алып жүрбөйбүз. Бул НДСти мисалы НДСтин иштери көп, мисалы морнинг алган болсоңго пайда деле болбойт мисалы. Андай почти жок. Бул чоң машина алган болсоң конкретно пайда түштү дээр. Атак морнинг, сорнинг, сапяттардачы аукциондон баскандан кийин шорингке чейин акча алып келип берет. Погрузкасы бар, выгрузкасы бар, плюс-минусу менен өзү эле чыгат. Бул НДС жөнүндө вообще мындай сөз деле болбосо болот да, Корея. Өтө кымбат машина алгандар сөз кылса болот да. Андай го биз ала элекпиз. экспресс боюнча да Экспресс. Бизде экспресс бар. Экспресс деген бул мына Кореядан мына жерге келет, портко. Порттон түз авто менен Кыргызстанга чейин кирип келген экспресс деп аталат. Ал толук где-то бир 10-12 күндө кирип келет Бишкекке чейин. Кореядан баштап Бишкекке чейин. Анын баасы баасы. Анын баасы бизде канча? азыр учурда 7850, бирок бул конечный ценамыз. Бирок ондо Кореядагылардын баардыгы экспресс менен иштеп атат экен. Жок, биздики Мындай 18 күндө. Биздикин азыр мынау эменин баасы срогу мисалы 17-25 күн. Бул баягы 6400лүк. 25ти неге айтабыз? Бул бизге дагы кээде мисалы границада майрам болуп калат, жаалып калат, порттордо кичине задержка болуп калышы мүмкүн, баягы катуу шамал болгон учурларда. Ошондо кичине кармалып калат. Ошол себептен мына 15-17-25 күн деп беребиз. А так 90% машина мына 17-18 күн келет. Экспрессчи. Экспресс максимум 12 күндө келет. Эң узагы 12 күндө келет. Мына 12 күндө экспресс келет экен, 7800 контейнер коюп беришет. Ага погрузкасы бар. Ошону менен 8000 чем-то болот экен да. Ал уже 12 күндө келет экен. Бул жерде уже адамдар чечим чыгарыш керек. Анда биз ошондой вариант беребиз. 12 күндө келе турганымда, бирок ону дагы составчы болуш керек. И ушул жерде кыстара кетчү нерсе. Дубайда 1600 дагы проезд бар, $2000 дагы проезд бар. $2600 өзүнчө эрежеси бар, $2000 өзүнчө эрежеси бар. 1600дө без страховка, $2000 анда бүт бардыгына жооп берилет. Ошол эле нерсе. Бул Корея тоже самое эле, мисалы. Бул срогунан экен да. Срогунан айырылат да. Эме ошо Дубайга эмен да кошуп койсоң, азыр мисалы 6 айдан бери жетпей аткан машиналар бар, исламдар группага. Иранда элдер көрүп турат. Иранда аукциондо калып кеткендер бар. машина. Ооба, эми каждый видео чыгара берсең бар, бирисинин үстүнөн бириси ответ болуп, нары бери боло берет. Тугандар, эми баягыда мындай бардык нерсени жумуш менен, далил менен мындай этап-этапна көргөзүп коелу. Ошон үчүн ар бириңиздерге өчүрбөй прямой эфирди көргөзүп, эртең видео чыкканда да сүйлөшүп алдыңар, андай-мындай деген сөздөр болбосун. Себеби өткөндө Кореяны 1600дөн жизнь болбойт дегенде мына сен чыктың, мисалы Алинин аккаунтунан чыкты, мен таң калып эле калып кеттим да, мындай оозду жапкандай эле тап этип видео менен токтотту да. Анан ошодон ойлонуп, мындай интернетти карасак, Кореяга мен өзүм Кореяга мындай илешип калганыма эле мындай өзүм арданам да. Себеби мен кече оякта менин компаниям жок, логистикам жок, бирөө менен эле партнер болуп иштеп атам, ушундай илешип калган. Бирок эми себепчи болду, биз дагы анан силерге келдик. Эми силер өзү сен мага жазган экенсиң негизичи. Чалган экенсиң, Өзү дагы айрат арбиштин аркасында жакшылык бар. Ушунун аркасында жакшылык бар экен, элге пайда болуп атат да. Зато мына сенде, менде, Дастанда жигиттер ушундай биргелешип эмгек кылганбыз, азырынга чыгат. Бирокчу биз мындай кылайлы, баягы видео азыр бир нерсени сүйлөп алып, эртең дагы изменение болбош үчүн мына элдин алдында 2,5 миң адамдын алдында этап-этапна түшүнбөгөн вопростор болсо видео кылып чыгарып турайын. Такталат. Ооба, тактап. Себеби азыр мына көрдүңөргө видео учурунда эле ойго келип кеттим мына. Баягы выгрузка деген. Эртең 6400 деп койсом, клиенттер көрдү да, келет да аскари 6400 проезд канча десе, балдар 6400 мисалы 1800 1700 деген болсо, эмнеге 6400'ді 4кө бөлсөң 1600 эле чыгып атат деп, ал мезгилде выгрузканы кошсоң ишенбейт да. Эртең буну дагы тактап мисалы договор түзөрдө ар бир этапына видео чыгарыш керек. Анан дагы айта кетчү нерсе, мисалы Кореяда бир шаардан алынбайт да. Бул бизде мисалы жүктөлө турган шорунгдер көбүнчөсү Инчондон да. Инчондон. Сиэтлден чыгып калышы мүмкүн. Инчон тегерегинен башка шаардан чыгып калат. Ал жака барып алып келиш өзүнчө бир доброс болот да.
Бирок ошол нерселерди дагы клиент менен мындай индивидуально өзүнчө ич-чара мындай макулдашыш керек да. Мисалы Кореяда 300 км сыртка чыгып барып алып келе турган учурлар болот машина. Анын баардыгы расходдон мисалчы. А эгер проезд дальше түшкөн болсо, түштү деп айтасыңар. Көтөрүлгөн болсо, көтөрүлдү деп айтасыңар. Эми айла жок, тагдырга ушул жазылган экен, ушул нерсени көрүп атабыз да. Бирөөгө бирөө себепчи болот дейт. Мисалы, көрүп атасыңар да, мен деле аккаунтума максимально мындай ишими далилдеп киргизип атам. Мен буну мынтип мындай бирөөнү деле жаман көрбөйм. Бул баягы мындай талаш сон жакшы маселе да. Эртең силерди көрүп башка логистикалар кыймылдайт. 100%. Эртең уже силерге мындай атака болот, мага атака болот. Бирок мен ар бириңерден кечирим сурайм. Себеби мен дагы өзүм үчүн мындай элге далилдеп ачык чыгып коеюн. Анан баягы интернетке кирсең, ютубтарда жинди обложкалар менен сүрөттөр жүрөт. Ал сүрөттөрдүн өзү менде жок, силер каяктан таап атасыңар билбейм. Шок деп туруп чыгарган кезде мен өзүм кирип алып чочуп кеттим. Эми эмне кылып жүрдүм, бир 4-5 гектар жер жүрдүм депчи. Ошого туугандар, мында максимально түшүндүрүп айтты. Эми бул офиске келип, ушинтип этапно түшүндүрүп айтабыз. Эгер 1600-6400 контейнер коюп бере турган болсо, выгрузкасы менен эртеңден машина болгон болсо, шоуринг айтса, барып жүктөп беребиз. Бирок анын үчүн состав керек. Эми состав керек. Менде мисалы сразу 100 машина алып барып туруп состав чогултканга вариант жок. Эми мындай аккуратно акырын-акырындан киргизет экенбиз да. Не кылайлы, прямой эфирден чыгарайлы, берчи апке мындай. Кичине чалып атты эле өзүнө, угулуп атты эле. Ооба. Угулуп аткан беле? Болду, нормально угулуп атат экен. Туугандар, эми прямойдон чыгайлы. Кудай буйруса мына видеого дагы тартты. Ошону бөлүк-бөлүк кылып, эми аккуратно киргизебиз. Ошого ар бириңерге ийгилик, бири-бирибизди билип билбей жамандабайлы. Проездер түшкөн болсо бизге деле жакшы. Биз деле количествого уруп иштей беребиз. Кореядагы жамаат дагы бир жолу силерден кечирим сурайм. Мен Кореядан дагы раса чалып атышат. WhatsApp'tan Кореядагы жамаат, мен любой момент силер мененмин, кандай болбосун. Мен эл мененмин, кандай болбосунчу. Силер да тура түшүнгүлө. Себеби бул жерде мен дагы өзүм үчүн конкретно видео чыгарып коюшум керек болчу. Андай кылбасам көрүп атасыңар. Не болгон болсо эле тока мындай мага тийип атат да. Ошого кыскасы ар бириңерге ийгилик. Чыктык а. Машина ыргытасыз өзүнө. Ассаламу алейкум, жигиттер. Сиңарбы? Максимально поделиться. Эфирдич. 1 секундда 500-600 адам кирди го. Кудай буйруса келдик туугандар. Жана 5те жолугушууга келебиз дедик эле го. Ошого мындай эркекче эле прямой эфир менен эле кирели депчи. Чынды кандай, жусака чал чыксын. Азыр мына звонок чалбай турат а, максимально катып калбасын. Эгер звонок келип катып калса, кайра повторно кирем. Азыр жанагы жолугушууга келдик. Кореянын 6400 контейнери боюнчачы. Ба ортодо эле жөн эле 2 төө урса ортодо кумурскойлот болуп, Корея боюнча мен жөн эле жертва болуп атат экен. Ошон үчүн факты менен до конца сүйлөшпөсөк болбойт. Ошого до конца прямой эфир көрүп тургула, кирели, сүйлөшөлү, кандай болот. Анан биз өзгө да дополнительный видео кылып болгон суроолорду берип алалы. Эфирде да поделиться кылып койгула до конца. Комментарий өчүрүп турайын, а? Тунук көрүнсүн. Чүр, Куба. Салам алейкум. Куба, жана кылып турасың сенчи. Ассаламу алейкум. Жакшы жигиттер, тынчсыңарбы? Сон. Не болду? Чыгап экен? Эфирди поделиться кылып койгула максимально туугандар. Азыр киребиз, болгон суроону беребиз. 6400 контейнер чынбы, чын эмеспи? Ким жооп берет, ким кандай кылат? Анан кирип алып видеону монтаж кылып, анан сүйлөсөк ол эркекче болбой калат. Ошого азыр эми көрөбүз, кандай болот, состав кандай болот. 6400 болуп калган болсо биз деле жандап эле иштейли. Жөндөн эле баягы ортодо өзү чыгап экен, а? О, биринчиге чыгат. Мына интернеттеги жылдыз. Мына ассаламу алейкум. Жакшы, ден соолугуң жакшы? Сени
Seni өткөндө интернеттен бир көрдүк эле, кандай? Жусуп ака кандай? Тынчпы? Жусуп ака менен биз таанышпыз да. Чогуу иштегенбиз мурда Добрынскийде. Прямой эфирде эмне кылык болбосо, эркекче эле боло берсин. Аны өчүрүп тур. Мынал жерин оңдо бере эле болуп кетпесин. Ол жакшы иште? Жакшы. Болот абы? Ya bismillah. Kıban olsun. 2600 adam görtad. Dayarsın mı Kıban? Çok verirsin ha dostuma. Tuğanlar. Поделиться кылып коесуңар азыр. Эми көрөлүчү. Себеби биз 6400дөн жүктөгөн эмеспиз да акыйкаттачы. Ошого айттым го бир жосук. Эмичи бирок азыр серде телефон барбы ушунун бардыгын видеодагы тартканга? Себеби бул Сизден прямойго кирип азыр жазам дегениңиз көрүп биз да болду. Полный мындай каждый процессти тартып турасың, а? Максимально. Себеби кийин ошо прямой эфир вдруг калбай калса, ошол биз өзү монтаждап по частям бөлүп чыгарабыз. Түзбү? Ассаламу алейкум. Шеф прямой эфирдемин, да? Силер, ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшысызбы? Эсоңуз жакшыбы? Кандайсың? Тынчсызбы? Шүгүр, рахмат. Бул офис легендарный офис болуп кетти го, видео көрүп, а? Мынаны кое турган жер барбы? Мына. Йо, бисмилlah. Каршылык жок а жигиттер, а? Эркекче болсун деп прямой эфирди коюп койрайлы, а? Биз ачыкпыз. Болду. Жашыра турган эч нерсе болбосо, биз деле эркекче ошондой кылабыз. Бисмилlah. Көп отур. Менин атым Аскар. Нурсултан. Сен атың Адлет. Нурсултан. Болду. Адлет. Анда сен тарта бересиң, а, максимально ал жакка. Сен тартып биз өзү үчүн. Өзүбүз үчүн ошо тартып койгиле. Биякта общий биздин аудитория көрүп атат. Мен өзүм Аскар автодейм. Ошонун негиздөөчүсүмүн. Кечеги ошо өзүңөр түшүнүңөр да кандай экен да. Ошол боюнча толук маалымат алалы деп анан сырттан эле прямой эфир жандырып, эркекче эле кирели депчи. Кетең бай видео монтаж ары бери болду деген сөздөр болуп калбасын. 6400 деген чын элеби депчи. Себеби андай баадан биз жүктөгөн эмеспиз да. 6400 деген чын эле. Чын эле баана. Звонок келбей элеби, прямой эфир болуп атат, катыбайлы. Ошо прямой эфир караганчы. Себеби Аскар биз Жамаурус. Көп алырады. Интертранслогистик деп компания ушул 2009дан бери иштейбиз. Чисто логистика боюнча. Бул логистика бүгүн эле же кече эле жаңы эле компания болуп чыга калган жокпуз. Биз дагы бул бир эле Корея тармагы эмес, транзитный груздар, башка Россия менен, Казакстан менен, Өзбекстан менен болгон дагы перевозкаларда биз интертранслогистик деп атыбыз чыгып келди. Бирок кечеги болгон баада, кечеги болгон бир түшүнбөстүк болуп кетти окшойт. Негизи ушу машина ташыгандардын арасында. Себеби бул баа жаңы эле чыкты негизи. Буга чейин ошол өйдөрөк баа менен берилип келип аткан. Бирок ошол Кытайдан биз кече видео чыгарганда бирден кайрылуу жасап койдум. Буга чейин ошо Кытай темир жолунан субсидия алганыбызга байланыштуу ошо 6400 деген бааны биз бардыгыңарга бергенге аракет кылдык. Ошонун арасында эң биринчилерден болуп, наоборот сенин эшигиң каклап биз менеджер балдарына бүт баанда сообщение жаздык. Ким барган, кимиң баргансың? Мен баргам. Нурсултан өзү. Офиске чейин баргансың. Талапка жолукканда. 6400 деп предлагать эткенсиңби? Жок, мен талапка жолукканда баалар чөлөк болчу. Анда түшөлөк беле. 6900 болчу. 6400 болчу. Андан кийин бирок Аскардын байкесине жолукканда Андан кийин Аскар байдын байкеси болом деп бир эмеге чалдым. Чалсам айтты, Аскар Ошко кетип атат, жолдо недоступн болуш керек деди. Бирок сен байланыш деди Аскар менен. 0503 00 00 00 деген номерди деди. Мен сизге байланыштым, бирок сиз ответный реакция алганыңыз. А так бул проезд түшкөндө канча болду өзү? Февралдын башынан баштап. Февралдын башынан Жок, баштап. февралдын башы эмес. Февралдын орто ченинен баштап болду. Ондорунан. Орто ченинен баштап ушул баага түшүрдүк. Биз Мен бул азыр мындай айтканда учурдун акциясы да. бирок ушул бойдон турушу мүмкүнбү же балким түшүшү мүмкүн, балким көтөрүлүшү мүмкүн? Балким түшүшү да мүмкүн, көтөрүлүшү да мүмкүн. Мисалы азыр серде хорошо. Жеке башка логистикаларды кандай эмнеге түшпөй атат? Мисалы вопроста сер башка жол менен келеби же?
катуу айлабай тургандар катуу айлатабы. Катып калбасын да. Звонок. Алло. Катуу айлатабы тургандар катуу айлабы. Жакшы. Өзүм чалайын ба? Катуу айлатат, а? Офистемин негизи. Офиске келемсең, келе бересиз. Кечирээк го дейм. Офиске келе бербейсиз. Катуу айлатат, а же голосу кылбай калдыбы? Ошо звонок кылбай туруш керек болуп атат да, звонок кылгандан айынан ушундай болуп атат. Звонок келип калып атат да. Эми чыкты прямой эфирме бир кирип койчу Куба, звук чыгып атабы, чыкпайт абы. Катуу атат дейт. Чыгып катуу айлабы? Жок. Болду. Ушул жол боюнчачы Аскар. Мына доскага чиптир көргөзүп бербейми? Давай, ошондой кылабыз. Давай, эркекче ошондой кылайлы. Давай. Бизге дагы алар кубагына келди. Бирокчу, туугандар мындай да, бул жердечи. Бул жерде единственный ушуга себепчи болуп аткан бирок азыр действительно али болуп атат. Эркекчечи. Али болду. Негизи буну моюнга алып коюш керек. Базар жок. Себеби биз контейнерди канча баягы почти погрузкасы менен 8000 плюс-минус жүктөп атабыз деп атабыз, а? Азыр бул жерде погрузкасы менен карап берет. Эми мындай да, мен азыр өзүмүн жертва болгонуман, анан ошон үчүн ушу прямой эфирге кирип туруп, какие анан көргөзүп коеюн деп атам. А так бул жерде Алини жаман көрүү, ары бери кылыштын вообще кереги жок. Бирок алдагымда грандан өтүп кеде сүйлөй берип атат, бирок в любом случае себепчи болуп атат. Балким ушунун айынан Кореяда проезд түшүп калышы мүмкүн. Азыр мен эгер унчукпай койгон болсом, анда мен өзүм эле жаманаттуу болуп атпаймынбы? Кореяга өзүм кошулганыма 2 ай болсо. Аны эми жамаат кой, до конца туруп коелу дейин десем, вообще реакция жок да. Ошон үчүн как есть видео чыгарыш керек болду. Эгер мен азыр видео чыгарбасам, эртең булар чыгара берет. Интер, не деген силердики? Интер Моторспу? Мына звонок, не прямой звонок кылып атышат. А булар деле видео чыгара берет да. Мен азыр менин контейнерим 8000 десем, булар 6400 деген болсо, анда кандай болуп калат разница? Ошол жол менен келип атса, азыр бирок эми гарантиясын бүт бардыгын сурайбыз. Так. Кетти, а? Не звонок кылып атат десең, өчүргөн сайынчы. Катуу айлатабы карап койчу. Жок. Кетти. Аскар, мисалы Кореядан чыгат да, жүкчү. Кореядан контейнер погрузка кылдык, паром менен Кытайга өтөт. Кытайга өтөт. Өттү, бул жерде порт. Бул жерде 3-4 порт бар, бирок бардыгы бирдей эле да. Ушул порттон Кашкарга карап биз темир жол аркылуу жүрөбүз да. Ушул темир жол аркылуу жүргөндө мисалы могу жерде мына 5-6 провинция аркылуу жүрөт да. Ошондо мына мисалы 1 2 3 4 5-өндө нагрузка болсо, мына 6-чыга субсидия берет дагы, мына нагрузканы бияка бошотот да. Бул Кытайдын политикасы ушундай да. Логистикада, себеби булар логистикада бизде алда канча алдыда да. Ана биз именно ушуну 2023-тө биз именно субсидияны алганбыз. 24-тө ала албай калганбыз. Биз ишенсең 6 ай чуркап, кече мен видеодо 3 айлык деп койм, бирок 6 ай чуркадык дагы ушу субсидияга буйрса. Ака, мындан караң. Азыр мына жерден бир суроо да. Кореядагы логистикалар кайсы жол менен алып келет? Силер кайсы жол менен алып келесиңер? Биздики субсидиясы бар жол. Ошону апасың деп атышат го адамдар. Ал жомок. Себеби Кытай мамлекети өзү колдоп, өзү субсидия берип аткан жол, ал эч качан токтобойт. Просто аны айтып атышат го. Кеде 6 ай кечигип калат, кеде вообще кечигип калат, кеде машина жоголуп кетет, аркы берки. Мен мына просто уккан сөзүм айтып атам чында. Ошон үчүн прямой эфир менен эле кирип, мына элге факты менен эле жана кылып атам. Буюрса биз буга чейин мисалы айтпадымбы, кече эле чыккан жокпуз, биздин историябыз дагы бар. Буга чейин андай груп момент болгон эмес. Элдердики кечиккенде дагы биз ошолорго наоборот жардам берип, алып чыгып берген күндөрүбүз болгон да. Мисалы ошону биринчилерден болуп, мына эң чоң компания болгон Кыргызстанда Амин Трейдинг ушуну тастыктап бере алат. Себеби буга чейин Амин Трейдингде грузун 1 жылда ташып келгенбиз да. Башкалардыкын, аныкын, мунукун деп эле, бирок Амин Трейдинг андан кийин кандай кылды билбейм, бирок 1 жыл болду биз менен иштеше элек. Буга чейин мисалы башка компания аркылуу деле алып келип атабыз. Кудай сактасын. Şu bir ile konteynerimiz 40 günde geldi. Kalganı en maksimum degende 25 gün. 90%'ı 17 gün, 13 gün, 15 gün. Başka misалы biz жүктөп аткандай эле жолдогу менен ошондой эле келеби машиналар? Же вообще башка жол менен келеби? Эч айырмасы жок. Темир жол портко чыгат, порттон темир жолго отурат, Кашкарга келет, Кашкарда терминалга түшөт, андан фурага отурат дагы. Болду Кыргызстанга торгарт аркылуу кирип келет. Бул прайс ондо мындай болгон да, бизге деле мурда барып жүргөн, бирок ушул жерге именно Дастан себепчи болуп калган. Ушул жерге именно просто Дастан жаңы ачылып аткан үчүн биз Дастанга эң акылдуу сунуш берген үчүн Дастан ошол момент кармап калды да.